Президент Садыр Жапаров жүргүзгөн көп векторлуу тышкы саясаттын натыйжасы менен Кыргызстан эл аралык аренада өзүнүн салмактуу ордун тапты. Ири мамлекеттер менен алакага тыш өөрчүп, тыштан келген инвестициялар биринин артынан бири миллиондогон каражаттарга көбөйүүдө. Алардын ишке ашып жатканы ар кайсы тармакта дүйнөлүк компаниялардын алды Кыргызстанга завод жана ишканаларды куруп баштаганына күбө болуудабыз. Алардын катарында өлкөбүздүн ири өнөктөшү Россия Федерациясы менен ымаланын тереңдеп жатканын айтпасак болбойт. Бул өлкө менен экономикалык байланыш өр алып, товар жүгүртүүлөр рекорддук чектен ашса, билим берүү тармагында да ымала бекемделүүдө. Ал эми аскердик карым-катнаш мурдагыдан да тереңдеп жатат. Эки өлкөнүн алакасын эң ириде ЕЭПке кошкон салымы үчүн президент Садыр Жапаровдун эмгеги зор экенин баалаган Орусиянын президенти Владимир Путин өлкө башчыны ардактуу орден менен сыйлады. Ошентип, өтүп бараткан аптанын эң маанилүү иш-чарасы Владимир Путиндин Кыргызстанга жасаган расмий сапары болду окшойт. Бул сапардын мааниси канчалык болду, орус-кыргыз алакасында дагы кандай өзгөчөлүктөр болот? Алдыдагы материалдан кененирээк көрүңүз. Орусия Кыргызстандын ишенимдүү союздашы экени талашсыз. Тышкы саясатта Кыргызстан эгемендик алгандан бери стратегиялык өнөктөшү болуп келет. Өлкө башчы Садыр Жапаров мындан 2 жыл мурда президенттик кызматка киришкени алгачкы чет элдик сапарын эң жакын союздашы Орусиядан баштаган болчу. Бул убакыт аралыгында эки мамлекеттин лидерлери Өзбекстанда, Казакстанда, Москвада бир нече ирете жолугушуп, саясий алакадан тартып, соода, экономика, маданий жааттагы карым-катнаш, ЕЭПтин алкагындагы интеграциялык биригүү сыяктуу маселелерди талкуулап, көйгөйлөрдү жөнгө салуу аракетин көрүшүп, натыйжа жаман эмес. Айрыкча эки өлкө ортосундагы соода саттык рекорддук көрсөткүчтөргө жетүүдө. 2022 жылы Кыргызстан менен Орусия ортосундагы соода жүгүртүү 3 миллиард 475 миллион долларды түзүп, 50%га өскөн. Бул Кыргызстан эгемендик алгандан берки эң жогорку көрсөткүч катары саналат. 2022 жылдан бери Орусиядан Кыргызстанга импорт 18,8%га өсүп, 2,4 миллиард долларга жеткен. Ал эми экспорт 1 миллиард 69 миллион долларды түзгөн. Орусиядан Кыргызстанга мунай, газ, металл, медициналык каражаттарды, кездемелерди, түстүү металлдарды жана айыл чарба продукциялары импортталат. Ал эми биздин мамлекет стратегиялык өнөктөшү өлкөгө текстиль өнөр жайын, жер жемиштерди, сүт, эт азыктарын, булгары буюмдарын экспорттап келүүдө. 2022 жылдан тартып Орусия Кыргызстанга Кытайдан, Белоруссиядан, Түркиядан жана Бириккен Араб Эмиратынан импортталган кийим-кечектерди, боенуучу каражаттарды, баштыктарды дагы ала баштаган. Мисалы, былтыркы жылдын январь-август айында Кыргызстан Орусияга 50 тонна парфюмерия саткан. Эң ириде Кыргызстан, Россия жана 3-чү мамлекеттердин соода жүгүртүүсүндө ортомчу өлкө катары 36 миллиард сом киреше тапкан. Ал эми кыргыз-орус биргелешкен инвестицияга токтолсок, Кыргызстан орусиялык ишкерлер менен тыгыз кызматташып келет. Бул экономикалык көрсөткүчтөр кыргыз-орус кызматташтыгынын чети гана. Алдыда эки өлкө лидерлери алаканы жаңы деңгээлге чыгарууга белсеништи. Туура 5 ай мурда президент Садыр Жапаров Орусияга расмий сапары менен барганда Владимир Путинди келип кетүүгө чакырган эле. Өлкө башчынын бул сунушу жоопсуз калган жок. Орусиянын лидери Кыргызстанга расмий сапары менен быйылкы жылы биринчи жолу келип отурат.
Орусиянын лидери Владимир Путиндин Кыргызстанга расмий сапар менен келиши эки өлкө ортосундагы алаканын дагы да бекемделишинен кабар берери чындык. Эки өлкө башчылары жолугушууда ар кыл багыттарда кызматташуу артып жатканына токтолушту. Отрадно, что прочным фундаментом, на котором мы строим Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы биримдик жана стратегиялык өнөктөштүк мамилелерди чыңдоо үчүн бекем негиз жана кеңир мүмкүнчүлүктөр бар. Соода экономикалык, маданий гуманитардык тармактарда, ошондой эле энергетика, айыл чарба, региондор аралык кызматташууда, жашыл экономика долбоорун өнүктүрүүдө кызматташууну мындан ары өркүндөтүүнүн маанилүүлүгүн белгилейбиз. Мы высоко оцениваем работу Кыргызстана. Кыргызстан менен Орусия ортосунда эки тараптуу мамилелердин ийгиликтүү өнүгүү үчүн канааттануу менен белгилейм. Орусия Кыргызстандын алдыңкы соода экономикалык өнөктөштөрүнүн бири. Россия Кыргызстандын экономикасындагы ири инвестор. Бүгүнкү күндө өлкөдө Россиянын катышуусу менен 800дөн ашык ишкана иштейт. Орусиянын лидери Владимир Путин президент Садыр Жапаровдун эки мамлекеттин алакасын бекемдөөгө кошкон салымын баалады. Эң башкысы, өлкө башчыны ЕЭПте интеграциялык процесстердин мыкты аткарылышын белгилеп, президент Садыр Жапаровду ардактуу орден менен сыйлады. Өлкө башчысы үчүн бул жаңылык күтүүсүз болду. Мамлекет башчынын жүзүнөн таң калгандыгын да, кубанычын да байкоого болот. Президент Садыр Жапаров Владимир Путинге жогорку сыйлыкты тапшырганы үчүн ыраазычылык билдирди. Скажу честно, для меня ваше решение стало полной неожиданностью, но и приятной новостью. Эксперттердин айтымында Кыргызстандын президентинин жогорку сыйлыкка ээ болушу Садыр Жапаровдун стабилдүүлүктү жана тынчтыкты чыңдоо кызыкчылыгында турат. Тарыхта эч качан унутпаш керек. Биздин тарыхыбызда Союз кезинде эле Россия менен Кыргызстан жана башка мамлекеттин ортосунда жакшы бир туугандык бир мындай мамиле бар эмес беле. Ошол бүгүнкү күндө ошол бир туугандык мамиле жараткандай болуп атат да. Ошол үчүн ошого биз баратабыз. Бул сыйлык эки тараптуу карым-катышты дагы да өнүктүрөөрү талашсыз. Анткени Кыргызстан менен Орусиянын лидерлери алдыда соода жүгүртүүнү 5 миллиард долларга жеткирүүнү пландашты. Договорились принять меры по его дальнейшему увеличению. Биз соода саттыкты дагы да көбөйтүү боюнча макулдаштык. Азыркы көрсөткүчтү 5 миллиард долларга жеткирүүнү мерчендеп жатабыз. Бул максатка жетүү үчүн Кыргызстан менен Орусиянын өкмөт мүчөлөрүнүн ишин күчтөндүрүүнү макулдаштык. Орусиянын лидеринин расмий сапарынын алкагында бир катар ар тараптуу документтерге кол коюлду. Жолугушуунун соңунда 3,5 миллиард доллардык келишимге кол коюлду. Мындан сырткары эки мамлекет ортосунда кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган бир катар документтерге жетишилди. Арасында юстиция, айыл чарба жана билим берүү тармактары да камтылган. Мисалга, юстиция жаатында эки документке жетишилди. Басым миграция маселесине жасалары күтүлүүдө. Анан ушул кеңешмелер негизинде 24 жана 25 жылга коюлган пландар боюнча, кызматташуу пландар боюнча ал жерде бир нече багыттар бар. Биз түшүнүп турабыз, ошо Россияда биздин көп жарандарыбыз бар, Россиянын жарандары деле Кыргызстанда бар. Ошондуктан мен ойлойм, ушу юстиция министрликтеринин ортосунда мындай натыйжалуу түз жакшы багытта, жакшы натыйжа менен болгон кызматташуу өтө маанилүү. Дагы бир жетишкендик бар. Орусия тараптын бензин жана дизель муктаждыгын толук жабуу саналат. Быйыл экономикабыздын темптеринин өскөнүнө байланыштуу биздин керектүү көлөмүбүз дагы чоңоюп атат. Ошого байланыштуу бензин жана дизтопливо тууралуу кол коюлган. Андан тышкары эң көйгөйлүү маселе бизге битум маселеси болгон. Өзүңүздөр билгендей, Садыр Нуркожоевич ошол ар бир айыл өкмөткө жолдорду оңдо түзөө жолдорун жеткиребиз деген бизге министрлер кабинетинен план коюлган. Ошонун алкагында бизге өтө көп битум керек. Ошол битум маселеси дагы өтө курч болгондуктан ошо ал маселеси да чечилди. Бекем достук, ишеним жана тыгыз өнөктөштүк. Дал ушундай багытта Кыргызстан менен Орусия ар тараптуу ымаланы арттырып келүүдө. Салабат Эркетаева, Бекзат Машрапов, ЛТР, Жума Сереп.